Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарды НТС каналынын түз эфиринде арттырап көрсөтүүсү. Студияда мен Эрнесин Байсалбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду премьер-министрге бекиткен жарлыкка кол койгон жок. Мамлекет башчынын мындай кадамга барганын, бул боюнча бардык чечимдер легитимдүү болуп, ошондой эле күмөндүү жагдайлар болбош керектигин жөө келтирген. Бул көрүнүш азыркы Жогорку Кеңештин өлкөдө болуп жаткан саясий кырдаалды канчалык мыйзам алкагына сала алат деген суроого жемташтуу болтурат. Бүгүн биз мына ошонун алкагында кеп кылганы турабыз. Анда эмесе бүгүнкү талкууга катышуу тараптарды тааныштыра кетсем, саясий серепчи Табылды Акеров, саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов, саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев жана ошондой эле жарандык активист Нуразиз Шайырбек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, адаттагыдай көрсөтүүбүздүн башында жалпы телегөрүүчүлөргө суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Азыркы Жогорку Кеңеш кризиси жөнгө сала алабы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүп турган WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ооба же жок деген оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Анда эмесе атайын убакта келгениңиздер үчүн ыраазычылык айтып өтөлү. Албетте, азыркы учурда өлкөдө бардык саясий чечимдер карапайым айылдагы адамдардан шаардагы жогорку кызматтарга чейин эң маанилүү болуп турган чагы да. Анан акыркы ошо президенттин чечимин Табылды мырза сиз кандай кабыл алдыңыз? Эми ал күтүлгөн чечим болчу. Эртең менен вице-спикер Мирлан Бакиров ошол Жогорку Кеңештин токтомун президентке жөнөттү деген маалыматка бир топ юристтер мындай комментарий беришкен. Анда айткан, ал Жогорку Кеңешке жөнөтү берет депчи. Себеп дегенде көп талкуу болду. Аябагандай көп, мисалы үчүн Достук отелинде Садыр Жапаровду көрсөткөндөн баштап, кийин резиденцияда анын программасын, өкмөттүн структурасын караганда дагы мындай кворум болбогондугу айтылган. Анан 61 депутат бар деген менен алар залда отурган эмес. Мисалы үчүн резиденцияда 10 депутат ишеним кат берип жиберген. Айрымдары жанагындай өзүнүн партиялаш эмес, башка партиядагы депутаттардан берип жиберген да. Бу дагы мындай туура эмес экендигин айтып чыгышкан. Мына ошондуктан президент ал токтом менен Садыр Жапаровду премьер-министр кылып беките албайт болчу да. Анан ошо кворум боюнча маселе буга чейин деле өтө курч болуп турган да. Анан Азамат мырза, ушундай жагдай болушу мындай күтүлгөн эле жагдай беле? Же Жогорку Кеңештен баягы чукул жыйналган кворумдан кийин президент деле ушуга кол коюп коет деген ишеним бар беле? Менин оюм боюнча, биякта тышкы эл аралык деңгээлдин салымы өтө көп. Мисалы, Бириккен улуттар уюмдардын же болбосо евро бирикменин салымы көп болуп атат. Себеби булардын баары Сооронбай Жээнбеков жалгыз гана легитимдүү институт, ошол менен биз иштейбиз деген сигналды берген. Бул сигнал ушу менин оюм боюнча президентибизди кайрадан күчкө келтирип, өзүнө ишеним жаратып, ошондон кийин президент ушундай кадамга барды деп ойлойм. Ошон үчүн келечекте да биз ошо азыркы күндөгү болуп аткан глобалдык дүйнөнү, ошо глобалдык процесстер кандай болуп атат, глобалдык институттар, эл аралык институттардын ролу кандай экен, ошону эске алып, ички саясатыбызды да ошого карата алып барышыбыз керек деп ойлойм. Эми Сооронбай Жээнбековдун кадамы, мен ойлойм, албетте туура. Себеби баары мыйзам чегинде болушу керек. Биз чын айтканда 5 октябрдан деле кийин биз ошондой эле мыйзам чегинде жашап жүргөнбүз. Мен түшүнбөйм, эмне үчүн ушундай тартыш талаш болуп кеткенине түшүнбөй атам. Себеби бизде легитимдүү президентибиз бар болчу, азыр деле бар, эч каяка кеткен жок. Ошондой эле легитимдүү Жогорку Кеңешибиз бар болчу.
спикер келтсе деле анын ордуна вице спикери замы бар болчу, төраганын орун басары толук бойдон ошо өзүнүн милдетин аткарууга укугу бар болчу. Демек сиз бул өлкөдө болуп жаткан саясий кырдаалга эл аралык деңгээлдеги беделдүү уюмдардан сигнал келгенден кийин президент ушундай чечим кабыл алды деп ойлойсузбу? Ооба, мен ойлойм ушу тышкы эл аралык деңгээлден ушундай абройлуу институттардан сигнал келгенден кийин албетте ички саясатта да ар кандай абройлуу инсандар, Роза Отунбаевага окшогон, башка мурунку депутаттарга окшогон адамдар өзүнүн пикирин айтып, Сооронбай Жээнбеков калыш керек, бул легитимдүү президент дегенден кийин албетте президент кичине өзүнө ишеним болуп ушундай кадамга барды деп ойлойм. Эгер ошо эл аралык деңгээлдеги баягы кызыкчылыктар менен эсептешпей, көз жаздымда болуп президент кол коюп кое турган болсо, мунун кесиби эмне болот эле? Албетте, биздеги Кыргызстандагы саясий процесстер бир акыл менен аңдалгыс нукка түшүп кеткен учурлар көп кездешет. Анан биз бирок өзүбүздүн эле казаныбызда кайнай бербей, ошол эл аралык нормаларды, эл аралык коомчулуктун таануусун, бийликтин кайсы бутагы болбосун, ошого аракет кылышыбыз керек. Анан 4-5 күндөн бери легитимдүүлүк жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошо легитимдүүлүк терминин маанисине токтоло кетирүү зарыл деп эсептейм. Легитимдүүлүк бул француз тилинен келип чыккан термин болуп эсептелет. Мыйзамдуу жана мыйзамдашкан деген. Анан ошол эле учурда батыш философтордун бири Макс Вебердин дагы теориясы бар. Анда бул мыйзамдуу, шайланганга чейин эле мыйзамдуу эмес, ошол бийликтин кайсы бутагы болбосун же бийлик ээси болобу, тиги элдин колдоосуна арзыш керек, татыш керек. Ошондо гана легитимдүү боло алат. Шайланса деле бир аз убакыт өтүп өз легитимдүүлүгүн жоготуп алышы мүмкүн да. Эми бизде ушундай процесстер жүрүп кетти. Олигархия деп аябай чычалап нааразы болуп, Кыргызстан олигархиялык мамлекетке айланды деди элек. Ахлократия деген дагы термин бар саясаттануу илиминде. Эч кимге баш бербеген топураган көпчүлүктүн бийлиги деген. Олигархиядан ахлократияга же болбосо эч кимге баш бербеген көпчүлүктүн бийлигине айланып кетүү бир кадам экенин көргөздү. Мына сиз айтып атпайсызбы, топураган көпчүлүктүн бийлиги депчи? Анан баарыбыз эле жакшы элебиз. Ошол баягы Садыр Жапаровдун талапкерлиги көрсөтүп аткан убакта өлкөдө абал өтө мындай кооптуу болчу да. Эл дүрбүлөң болуп эште жүргөн болчу. Андан кийин ушу Садыр Жапаровдун биринчи талапкерлиги көрсөтүлүп, андан кийин баягы кворум болду деп Садыр Жапаровдун талапкерлиги кийинки ошо жогорку кеңештин экинчи жыйынында дайындалганы бул жөн эле элди сооротуш катары кабыл алсак болобу? Бул жерде негизи 5 октябрда эл эмнеге топтолду? Эл ошол мыйзамсыз өткөн шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыкты. Ал жерде Эшматов же Ташматов пример болсун деп чыккан эмес да. Жөн гана ошол шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын, кайра шайлоо жарыялансын дагы мыйзам чегинде мыйзамдуу шайлоо өтсүн деген талап менен чыккан. Анан бийлик өзү тынч турган элге провокацияны жүргүздү. Аны биз эле эмес, ошол убактылуу ички иштер министрлигин жетектеп турган Курсан Асанов дагы айтып өттү. Ички иштер органдары тарабынан провокация уюштурулган деп. Провокацияны уюштурушту. Укук коргоо органдары элди кууганга аракет кылды. Эл каршылык көрсөтүп, анан баарыбыз ал окуяларга күбө болдук. Андан кийин кандайдыр бир топ ошол бир саясатчыны, ошол эле Садыр Жапаровду премьерликке алып келүүгө болгон аракеттин көрүшүп атат. Биз ал нерсеге каршы эмеспиз. Биз айтып атабыз, ошол мыйзамдуулук сакталсын. Макул. Бийликке келеби? Мыйзамдуу жол менен келсин. 30 депутатты чогултуп алып туруп, биринчи чогулганда ошол достук мейманканасында чогулганда 30 депутатты чогултуп алды дагы жөн гана коалициялык көпчүлүк Садыр Жапаровдун талапкерлигин көрсөттү премьер-министрликке. Алар чыгып туруп телевидениедан бизди мыйзамдуу түрдө премьер-министр
бекітті деп, бизди бекітті деп айтып чыгышып атат, жар салышып атат. Бул жерден эрге тескери отурушту. Кийинки жыйынын дагы көрдүк. Ал жерде кворум болгон жок. Бир чыгарганда Жогорку Кеңештин басма-сөз кызматкерлери тарабынан бир сөз чыгып кетти, 41 депутат болгон фактически. Андан кийин 53 депутат деп айтышты, 51 депутат болгон, 10 депутат өзүнүн ишеним катын жиберген деп айтышып атат. Бардык жерде мындай мыйзам бузуу менен атат. Ошол экинчи чогулушканда алар Садыр Жапаровдун талапкерлигин ошондо бекитиш керек эле. Ал биринчи жолугушууда алар талапкерлигин көрсөтөт. Экинчи жыйын болгондо кворум болуп, ошол жерден ал кишини бекитиш керек болчу. Жок, алар өкмөттүн ошол Бороновдун эски программасын, Бороновдун эски структурасын ошол боюнча алып келишти. Эмне үчүн дагы мен бул жерде мыйзам бузуу болот деп атам. Премьер-министр кол коюп отставкага кеткенден кийин, өзүнүн арызы менен отставкага кеткенден кийин конституцияга ылайык өкмөттүн курамы толук чачыраш керек. Толук чачырап, жаңы структура келиш керек. Жок, булар Бороновду алып койду, Бороновдун ордуна башка бирөөнү алып келип. Бирок ошол кезде Бороновдун кеткенине туралы деле расмий кагаз болгон жок да. Анан кийин бул жакта Чолпонбек мырза айтпадыбы, легитимдүүлүктүн мындай илимий термин катары айтып өттү да. Анан ошол убакта, мисалы үчүн, ошо Жогорку Кеңештин айрым депутаттары алар бардыгы легитимдүүлүктүн баягы практикадагы мыйзамдуу жолун баарын жакшы билишет. Анан ушул жерде расмий кагаз жок болгон күндө деле алар ошо өкмөт башчылыкка жаңы талапкерлер сунуштап атат. Демек бизде азыр ошо аракетте турган депутаттардын, коомдун легитимдүүлүк деген түшүнүктүн аң сезимине жете элекпизби азыр бүгүнкү күнгө чейин? Туура, негизи ушул окуялар көрсөттү, эки революция деле көрсөттү да. Эки революция тең эле ушинтип ак үй алынса эле бүттү, бийлик кулады экен. Анан биз барып эле убактылуу өкмөтпү же жанагындай координациялык кеңешме түзүп алып эле бүт бийликти баарын өзүбүзгө алып алып, парламентти куйруп, президентти жастырып алып, элдин баягы кыйкырып талап кылып атат дегендей бир шылтоо менен эле бийлик жүргүзө берсек болот деген, бүт жердин баарын ала берсек болот деген, министрликтерди, бизнес баягы центрлерди же башкаларды деп ошондой түшүнүк келип калганда эки революциядан беричи. Мына бүгүнкү окуялар дал ошондой көрсөтүп атат. Легитимдүүлүк дегенди биздин саясий элита таптаза кабыл ала элек, өзүнүн аң сезимине дагы, жүрөгүнө да киргизе элек экендиги көргөзүлүп атат. Жанталашып эле барып туруп, тиги чуркап барып 61 депутатты чогулта калып, ишеним кат менен конституцияга каршы, конституцияда жазылбаган эле эмелер менен ишеним каттарды ала коюп, эптеп премьер болуп отура калсам эле бүттү, мени эч ким карабай калат, эч ким мындай маани бербей калат депчи. Бирок Кыргызстанда гражданский сектор аябай күчтүү да. Мынакей коомчулук бар, эксперттер бар, бардыгы бар, коомдук ишмерлер бар, баары тең айтты. Мына Отунбаева, экс-президент Отунбаевадан баштап бүт баары тең айтып чыкты. Ошондо анан кийин мындай коом экиге бөлүнө түштү да, эки пикирдеги. Бир пикири легитимдүүлүк жөнүндө талап кылып туруп алды, экинчи пикири эптеп отура калсам деген эме менен биз туура кылып атабыз деп бардык жерге айтып, баягы жарыя кылып, мен легитимдүүмүн же болбосо бул туура деген окуялар болуп кетти да. Бирок акыры келип, мына акырындык менен келип, мындай бир нукка ооп, мен ойлойм, азыр ошо легитимдүүлүктү талап кылган тарап мындай кандай десем эми туура багытта экендигин коомчулукка жеткире алды да, жеткире алды. Анан Кудай жалгап, мынакей кечөөнү Евросоюздагы президенти өзүнүн баягы Кыргызстандагы президент институту, бул Кыргызстандагы эң легитимдүү саясий институт деп тааныр экендигин айткандан кийин, мындай саясий элитада дагы кайра жаңы бурулуш чыгып кетти. Анан кийин Гутерреш Отунбаева менен сүйлөшкөндөрү баары коомчулукка тарап атты, саясий элитага пикир алмашып атышты. Ошентип анан легитимдүү жакка көбүрөөк маани бериш керек экен деген мындай пикирлер басым болуп атышты. Анан легитимсиз
премьер болуп калса, мындай жыйындарда, эмнелерде башкалар менен кандайча мамиле кыла алат? Башкалар тааныбай койсо кантип иштейт? Маселе ошондо болуп калды. Ошол жагын карап, анан кийин анда туура эмес экен, анда мындай ошо туура мыйзамдуу жолуна түшөлү деген мындай жолго өтүп калышты. Демек анда ошондо жогорку кеңеш ошондо баягы эл аралык деңгээлге жооп бергенде саясат жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ошондо жогорку кеңеш өздөрүнүн баягы жоопкерчилигине байланыштуу шаалак кетири деп алсак болобу? Тооба. Анткени үчүн биз билебиз, баягы легитимдүүлүк, анан кийин кворум болгон жок, анан добушту баягы ишеним кат менен берди деген сөз болуп атпайбы? Анан баягы жогорку кеңештин буга чейинки отурумдарында биз билебиз, баягы ар бири добуш берүүдө кыдырып, кнопка басып жүргөн учурлар болгон. Ушул жагдайын эске алганда айтканым да. Сиз туура айтып атасыз. Бул мындай биздин саясий элита нокаутта болуп калды деп айтсак деле болот. Ушу 5 октябрда болгон окуядан кийин баары өзүнүн орун таба албай, эмне кылаарын билбей, ар кандай кадамдарга барды. Ошол мезгилде кайсы бир күчтөр мындай күчкө салып, басым кылып, ошолорду мажбурлап, отургузуп, тияка бияка айдап, кворум жок болсо деле чогултуп, кандай бир чечимдерди алганга аракеттенди. Бул албетте туура эмес, себеби баары мыйзам чегинде болуш керек. Азыр баары кайра ордуна келди, бирок биз азыр келечекти ойлонуш керекпиз. Келечекте эми кандай болот? Менин оюм боюнча азыр мисалы 5 октябрда аянтта турган оппозиция, президентти кетсин деген оппозиция азыр деле нааразы болуп калды. Булардын артынан Садыр Жапаровдун тарапташтары да азыр кандай акыбалда отурган белгисиз. Мен ойлойм, булар деле нааразы болушу мүмкүн. Ошон үчүн келечекте биздин өкмөт, биздин бийлик кандай кадамдарга барарын ошол азыр абдан маанилүү болуп атат. Дагы бир экинчи жолу ушундай шайлоодо кандай бир туура эмес жолдор менен, манипуляциялар менен бийликтин партиялар бийликке кайра келебиз, жогорку кеңештен көпчүлүктү алабыз деген аракеттер менен барса, анда ушу нааразы болгон, нааразы азыр деле болуп аткан оппозиция менен Садыр Жапаровдун тарапташтары эл деп коелу. Эл анда кандай кадамдарга барарын белгисиз. Ошон үчүн биз азыр болгон окуяларды, болгон кырдаалды эске алып туруп, өзгөчө бийлик муну эске алып туруп, келаткан шайлоодо ушул жасалган каталарды сабак болуш керек дейм. Сабак болуш керек. Сабак болуш керек. Албетте. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга жаңыдан гана кошулган телекөрүүчүлөр болсо эске сала кетели. Сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз акыркы өлкөдө саясий чечимдердин кабыл алынышы жана анын мыйзамдуу алкагына салынышы жагдайлар боюнча кеп кылуудабыз. Жана ошондой эле жалпы телекөрүүчүлөр суроо салып өттүк элек. Азыркы жогорку кеңеш кризис жөнгө сала алабы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүүчү сиздер экранда көрүнгөн WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу, андан кийин кеп кезегин улайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз өлкөдө кабыл алынган саясий чечимдердин мыйзам алкагындагы каралышы боюнча талкуу уюштуруп атабыз. Андан кийин бизде адатта баягы мыйзамдын чегинде карай турган болсок, өкмөт башчыны президент сунуштайт. Анан кийин буга чейинки баягы көрүнүштөр далил болгондой, өкмөт башчынын баягы чабал иштегени дагы элди бир иренжитип койду окшойт. Сизге суроо ушул берейин деп атам да азыр. Ооба. Эми бул шайлоолор башынан эле айтып келатабыз, ошо бул шайлоолор өзгөчө учурга туш келип калды. Пандемиядан кийин бийликтин дагы, өкмөттүн дагы бир аз рейтинги түшүп кеткен коомдо, ишеним болбой, сын көп айтып, өзгөчө мына Абылгазиев турган учурда, бирок ошол Абылгазиев алынып, анан боронуп келгенде бир аз мындай тынчыды да, мындай
сындар азайды. Бирок баары бир өкмөт өзүнүн мындай талаптуу рейтингин ала алган жок да. Себеп дегенде сын көп болду да, анткени көп адам жанагы оорудан кайтыш болду. Ар бир элде мындай жүрөгүндө мындай эме калып калды, кандайдыр бир так калып калды дегендей. Анан ошол маалда анан шайлоо да жүргүзүш керек деп себептегенде жанагындай мыйзамдар боюнча, конституциянын талаптары боюнча шайлоону да жүргүзбөсө болбойт эле. Ошого шайлоо 4-октябрга белгиленди да. Саясий партиялар деле ошондой абалда болду. Баардыгы тең баягы жакшы дайындала албайт. Тизмелери деле аябай эме мындай өтө баягы биз каалагандай болгон жок. Программалары андан бешбеттер болду. Анан ошондой маалда анан мынакей шайлоолор болуп и жыйынтыгы ушундай абалга келип чыкты да. Себептен шайлоолор ушундай абалда мындай бүт эксперттер баардыгы айтуусу боюнча баягы каршы, баарына каршы көп болмок. Анан кийин жанагы 7% ашканда дагы эң көп добуштар бул бир 30-35-тин тегерегине чыгат го, даже ага жетпей калат дегендей болуп эле. Бирок кийин келгенде мындай таптаза башка картина болду. Ана ошондуктан берки жана өзгөчө жаш партиялар өтпөй калгандарда жаштар аябай көп болчу да. Мына ошолор анан аябай көп нааразычылыкты жаратып чыкты. Бирок талап бирөө гана болчу да. Талап бирөө гана болчу. Бирок кийинки процесстер бул ошол саясий оюн болуп кетти. Премьер-министрлик кызматты талашып саясий оюн болуп, анын айрымдар революция деп да баа берип, көпчүлүгү ошо жанагы ошол партиялардын эмеси революция болду деп баласак болобу? Жок, мен революция деп айта албайм муну. Бул революция эмес. Революция болуш үчүн кандайдыр бир чек болуш керек да. Элдин нааразычылыгы бышып жетиш керек. Жана башка ошондой бир эмелер болуш керек да. Системалык өзгөрүүлөр болуш керек. Андай болбогондон кийин мындай революция деп да айта албайбыз да. Бул жөн гана жанагындай эме орусча случайность да. Эгерде ошол жерден бир канча бир 30-40-50 бала биринчи секирип ак үйгө кирип кетпесе, эчтеке деле болмок эмес. Эртең менен биздин талабыбыз аткарылды, жанагы шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылды деп туруп баары ошо кептин баары ошо шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу болуп атат да. Премьер-министр бизде качан күчтүү болот? Бизде качан парламент күчтүү болгондо? Парламенттеги депутаттардын сапаты жакшы болгондо, анан бизге күчтүү премьер келет. Премьер-министр деген ал өзүнчө күчтүү фигура болуш керек. Президенттик аппарат кийлигишпеш керек. А бизде акыркы жылдар практика көрсөткөндөй, президенттик аппарат бирөөнү алып келип жете эле отургузат, парламенттин депутаттары болушунча калуу тилекти айтат, анан шайлап коюшат. Мына кече Садыр Жапаровду резиденцияда бекитип атканда карабайсыңарбы? Мындай биздин түбүбүзгө жете турган ошондой кошоматчы кишилер да. Жогорку кеңештин депутаттары ошол жерде отурган 40 депутаттын басымдуу бөлүгү 90% чыгып, сизге узун өмүр каалайм, бактылуу болуңуз, таалайлуу болуңуз деген тостторду айтты. Жогорку кеңештин депутаттары премьер-министрди шайлап атканда тост айтпаш керек. Конкреттүү маселелерди коюш керек. Кышка даярдык кандай болуп атат? Экономикадагы мынакей бюджеттин таңкыстыгын кантип жабабыз? Ошол маселелер көтөрүлүш керек. Жок, ал жерде болушунча жагынып, болушунча кошоматтыкты көрсөтүшүп атат. Эгер биз дагы ошондой депутаттарды шайлап ала турган болсок, бизде жакынкы жылдарда сапаттуу премьер-министр келбейт. Анткени келген премьер-министр, келген президент өзүн хан сезип алат. Анан депутаттарды ким шайлап атат? Депутаттарды кайра биз өзүбүз эл шайлап атабыз. Айылга барганда, партиялар барганда лампочка коюп берген, арык чаап берген кишилерди шайлап атабыз. Анан мынакей акыбалды көрүп атабыз. Депутат деген айылга барып туруп ал жерден лампочканы салбаш керек, арыкты чаппаш керек. Ал жерде иштей турган жергиликтүү бийлик бар, айыл өкмөттөр бар. Сөзүңүз каралжы, ошо депутаттар парламент шайлоонун алдында үгүт иштери жүрүп атканда мына өкмөттү
парламент түзөт деп ушуга негиз кылып турган кийин жанагындай социалдык экономикалык жагдайларга себеп болгон баягы адам азгыр кылчу нерселерди айтып атпайбы? Негизи өкмөт, премьер-министр дагы ошондой ар бир майда чүйдө маселеге киришпеш керек да. Биз аябай майдаланып кеттик. Азыр эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюму, Евросоюз дагы ошондой эл аралык абройлуу уюмдар премьер-министрди тааныбайбыз деди. Анткени премьер-министрдин деңгээли ошол жак менен иш жүргүзүш керек. Коңшу мамлекеттер менен иш жүргүзүш керек. Жок, бизде айыл көчөнүн деңгээлине түшүп алдык дагы, мынакей 30 жылдан берки ахыбалыбыз ошол. Партиялар ар бир айылдын ичине кирбеш керек. Ал жерде жергиликтүү. Мына сиз айтып атпайсызбы, ошо татыктуу өкмөт башчыны алып келүүдө мындай кадрдык жагына басым жасап айтып атасыз да. Анан кийин азыркы кырдаал боюнча өкмөт башы дайындоодо биз кайсы жагына басым жасап атабыз? Элди баягы сооротуш үчүнбү же чынында эле ошо талапкердин аркасында бир кандайдыр практикалык ишеним арта турган жагдайлар барбы сиздин багыңызда? Бүгүнкү жогорку кеңештин саясий чечими спикерди шайлоо мындай процессине караганда баягы ошол критерийлер кандай болду деген суроо пайда болот да. Легитимдүүлүк жөнүндө сөз болгондо премьер-министрдин эле эмес, президенттин эле эмес, жогорку кеңештин дагы легитимдүүлүк маселеси бар да. Юридикалык жактан дебире легитимдүү, бирок моралдык жактан легитимдүү эмес. Наразычылыктын баары ушул жогорку кеңешке багытталып аткан. Шайлоодо жанагындай болду, анан ошол шайлоодо добуштарды сатып алды деген 3 партиянын бирөөнүн лидерин бүгүн спикер кылып шайлап атышат. Бул деген ошол жанагы массанын, наразычылыкка чыккан массанын жүзүнө ылай сүрүүгө барабар көрүнүш болуп калды да. Эмне башка нейтралдуу Канат Исаевден башка нейтралдуу адам жок беле, башка депутат жок беле дегендей. Балким Канат Исаев кийинки шайлоого барганга моралдуу укугум жок болуп калды деп премьер-министрликке макулдук бергендир, бирок бийликтин өкүлчүлүк органы катары ушул жогорку кеңештин бүгүнкү спикерди шайлоосу бир аябай осол көрүнүш болуп калды да. Анын үстүнө бирок бир чети жогорку кеңеште толук кандуу спикер жок туруш ушундай шартта баягы укуктук вакуумду дагы созо бермек да. Алардын орун басарлары бар эле, бирок толук кандуу спикер жок болчу да. Бүгүн толук кандуу спикер шайланды. Бирок эртеңки күнү ошол жогорку саясий чөйрөдө жогорку кеңеш менен президенттик институттун ортосунда кандай бир келишимдер, саясий оюндар болот, түшүнүксүз болуп баратат да. Мындай премьер-министрди эртең жакында премьер-министрдин талапкерлигин сунуштоо же аны бекитүү боюнча жогорку кеңештин жыйынында дагы мындай бир одонош сыяктуу каталар кетсе, наразычылык, коомдогу наразычылык кайра эле пайда болот деп эсептейм. Сиздин багыңыздачы? Азыр ушу кандидаттардын сапаты жөнүндө сөз болуп атпайбы? Булардын сапаты эмне үчүн өтө төмөн? Себеби партиялардын сапаты төмөн. Аларды партиялар сунуштап келет да. А ушул бизде чыныгы партиялар жок. Бизде жалган партиялар. Булардын идеологиясы жок. Жөн эле шайлоонун алдында 2-3 ай мурун бири-бирин тааныбаган адамдар келип эле ортосуна акчасын салат. Эч кандай өзүнүн идеологиясы же программасы жок эле, программаны 2 айдын ичинде түзүшөт. Болду, ошон менен шайлоого биз либерал деп, өзүн либерал деп атайт, же коммунист деп атайт, бирок эч кандай либерал же коммунист ичинде жок. Ичинде жөн эле касса акча, ошо кассаны шайлоого иштетет, анан ошонун пайдасын көрүп, ошо списокко кимиси көбүрөөк акчасын таратып, шайлоо добуштарын чогултса, ошол списокто өйдөрөк чыгат. Демек, партиялар бизде бул өзүнчө бизнес. Эч кандай чыныгы саясат мында жок. Демек, сапаты, ошол партияларга кирген адамдардын сапаты өтө төмөн. Алардын билим, же болбосо түшүнүгү, кантип өлкөнү башкарыш керек жок.
аларда жөн эле акчалары бар, анан ушундай амбициялары бар, жогорку кеңешке келем деген амбиция. Ошон үчүн келгенде бийликке алар кандай бир премьерди сунуштайт, ал премьердин да сапаты жок болот, себеби партиянын өзүнүн сапаты жок. Ошон үчүн биз кандай гана азыр маселе болбосун, депутаттардын курамына, алардын иш сапатына дал келип калат экен да. Анан азыркы жагдайга кайтып келе турган болсок, мынакей президент кайра токтомду артка жөнөттү. Эми кайра кайралат, бул кворум болобу, жалпы жыйын болобу? Демек, бул деген дагы башка талапкерлердин болушун шарттайбы? Сөз жок, шарттайт деп ойлойм, себептен де азыр бардыгын тең кайра жаңдан карайт да. Анан булар деген саясий элита, саясий конкуренцияда болуш керек да ар дайым. Анан кийин же болбосо булар компромисске келип, бир эле фигураны калтырып коет, же болбосо сөз жок түрдө 1-2-3 кандидат сунушталып, ошонун ичинен анан тандалат. Бирок Садыр Жапаровдун да кандидатурасын кайсы бир фракция көрсөтүшү мүмкүн. Мына ошентип анан жаңы премьер келет. А эми жанагы маселени айтсак, эмне үчүн бизде кадрлар жок, мындай премьер-министрге ылайыктуу? Себеп дегенде бизде олигархтар саясатка өтө чоң таасир берет. Саясий партиялардын баарында тең 1-2 олигархтар турат да, анан ошолор башкарат, ошолор спискаларды түзөт. Анан алар эч убакта мындай баягы дээринде бар, бардыгын түшүнгөн, экономиканы жакшы билген адамдарды алып келбейт. Алар бүт коомчулук мени эле карап турса экен, мен гана жалтырап турайын дейт да, анан ошондой мындай чабал адамдардын баарын алып келет. Алардын бирөө дагы премьер-министрликке дагы, президенттикке да жарабайт. Бирок олигарх ошондон пайдаланып, премьер-министр же болбосо андан ары президент болуп кеткенге мүмкүнчүлүк алат да. Мына ушундай система бизде калыптанып калган. Ошондуктан бул системаны кулатмайынча биз ушундай эле бир туңгуюкта жүрө беребиз да. Президент мынакей шайланып келгенден кийин ал айтканда, ушунун баарын токтотолу, келгиле идеологиялык партияларга өтөлү, саясий партиялар жөнүндө мыйзамды оңдойлу деди. Парламент болбой койбоду. Анткени парламентте бүт баары олигархтар отурат да. Алар айтты, жок, биз деген биздин бизнесибиз бар, шайлоодо бизнес кылабыз, тиги тизменин баарын орундарды сатабыз, тиги бу деп туруп болбой коюшту дагы. Мынакей анын жыйынтыгы мындай бүгүнкү өкүнүчтүү абалга алып келди да, өлкөнү да, коомду да. Биз айтып атпайбызбы? Кеп системада деп атпайбызбы? Анан бул кече жакында эле пайда болуп калган жок да. Образ түрдө айткандай, башында чырпык кезинде тазалаш керек, эми бүгүн чынар болгондо кантип иш жүзүндө ашырабыз дейбиз да. Бул жерге канчалаган адистер келип, ушундай системаны тазалаш керек деп кеп кылат, бирок анын механизмдери жок, механизмдери бар. 2-3 эле мыйзамды жакшынакай кылып кабыл алыш керек. Шайлоо кодексин оңдоолорду киргизиш керек. Болду, ошол система, ошол оюндар менен кетиш керек да. Мисалы үчүн идеологиялык партияларга басым жасап, жана башка ошондой. Эгерде биз идеологиялык партияларга басым жасасак, анда дүйнө жүзүндө мындай тажрыйбасында бир 7 гана идеология бар, партиялык. Мындай жана террористический же радикал эмес да. Мына ошолор гана ойноп калмакта, бизде 323 партия болуп атпайбы? Анан ошолор келип мына катышып, чатактын баары ошондон болот. 7 партия катышмак, 7 партияда жанагы карабайсыздарбы, босогоо үчүн талаш кырылыш болуп атпайбы? А 7 партия болсо босогону 3 коесуңбу, 5% коесуң, 7% болуп коесуң, баары өтө берет да. Мына дүйнө жүзүндө эмне үчүн биздикиндей ушундай шайлоо сайын революция болбойт? Анткени ошондой коюлган, алардын пайыздары жетиби канча койсун, баары бир партиялары өтө берет. А талаш жок, революция болбойт. А биздикилер болсо ошону түшүнбөй, биз көбүрөөк добуш алалы, башкалар өтпөй калсын деп 7-9, аз жерден 10% коюп койсок да болот. Жана олигархтар эч ким өтпөй калсын деп 10%ке чейин сунуштай беришпеди мына өткөндө жакында. Албетте ошол системаны тазалоодо айрымдарыбыз баягы эски саясатчылар кетириш керек дейт. Ал эми жаштардын демилгеси бул иллюстрация. Кеп бир гана иллюстрацияда эмес. Системаны ким түзөт? Системаны ошол ар бирөөбүз, ар бир жаран системанын кайсы бир мүчөсү. Бүгүнкү күндө агай порог боюнча туура айтты, барьер боюнча 7% чынында көп,
Анткени азыр мынакей 4 октябрда өткөн шайлоодо көрдүк, 115 миң, 100 миң, 60 миң, 70 миң добуш алган партиялардагы шайлоо босогосуна жетпей калды. Демек ошол 100 миңден ашык шайлоочулардын берген добуштары эсептелинбей калды дегенди түшүндүрөт. Агай менен бул пикири менен макулмун. Анан калган системалар биз дайыма негизи адамзаты өзүбүздөн эч качан күнөөнү издебейбиз да. Бирөөлөргө күнөөнү оодарып койгонду жакшы көрөбүз. Анан азыр биздин дагы күнөөлөп аткан нерсебиз система болуп атат. Системаны ишке ашырып аткан биз болуп атабыз. Азыркы эле шайлоо мыйзамдарын ала турган болсок, жазык мыйзамдарын ала турган болсок, шайлоо учурунда добушун саткан киши дагы, сатып алган киши дагы жазага тартылат. Укук коргоо органдары, элементарно эле укук коргоо органдары ар кимдин телефонун аңдыбастан, бийликке каршы көз карашта кишилерди аңдып жүрбөстөн, ошол бийликтин партиялары добуш сатып алып атканда тыйып койсун, бирөөкөсүн алып келип шайлоодон четтетсин, жазага тартсын, болду. Добуш сатып алуу ошону менен өзүнөн өзү токтойт. Добуш сатып алуу токтогондон кийин партиялардын ичинде андай акчалуу кишилерге муктаждык болбой калат. Анан ошондо бизде билимдүү кишилерге мындай идеологияга басым жасаганга мүмкүнчүлүк ачылат эле да. Элеги тууралуу кепке өтүп кеттик окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз өлкөдө саясий кырдаалды жөнгө салуудагы саясий чечимдерди талкуулап атабыз. Азыр жардамалык тынуубу, андан кийин кепке жыйын улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Мына азыркы тапта Жогорку Кеңештин башына дагы бир чоң жоопкерчилик кайра жүктөлүп отурат. Өкмөт башчысын кайрадан кворум түзүппү же жалпы жыйын өткөрүппү, баары дайындаш керек. Анан кийин биз баарыбыз билебиз, өлкөдө саясий абал курч болуп турган убакта президент 2 эле жолу билдирүү жасады да, андан башка олуттуу кадам деле таштаган жок. Андан кийин мына ушундай олуттуу чечим кабыл алууда мындай кайра бул токтомду артка чегерүү менен президент өзүнүн баягы легитимдүү экенин билдирүү катары бааласак болобу? Бир чети ошондой, бир чети баягы шарт жагдайга жараша, эгерде коомчулукта жанагындай карама каршы пикирлер көп болуп кетпедиби? Экс-президент өзүнүн айтты, экс-спикерлер айтып атат. Анан ушундай шартта Жогорку Кеңештин токтомун кайра кайтарып берүүгө аргасыз болду го, бирок бул маселеге кайра эле келип такалышы мүмкүн да. Андан башка дагы мындай тезирээк чече турган, саясий эрк көргөзүп чече турган шайлоо жакын аралыкта жарыяланабы? Жарыяланса кандай болот? Садыр Жапаров премьер-министрликке көргөзүлүп атканда айтты, ал биз мажоритардык система менен кетишибиз керек деп. Андай болгондо конституцияны өзгөртүш керек болот, референдум жарыялаш керек болот, ага убакыт, бир топ убакыт талап кылынат. Анан негизи эле бул система жөнүндө сөз болуп атканда айта кетүүчү нерсе, ушул парламентаризм, партиялык система көп эле ошо биздей өлкөлөрдү оң жолго салып кеткен. Кайра аскердик төңкөрүш боло берген Турцияда дагы ушул мамлекет өнүгүп өсүп кеткенине себепчи болгон да. Европанын бир катар мамлекеттеринде. Биз эле ушул жакшы нерсенин ашмалтайын тез эле чыгарып алып атпайбызбы? Азыр эми бизге партиялык система болбойт экен, аны алып таштай эле мажоритардык өтөлү деп атабыз. Мажоритардык системанын да өзүнүн эмеси бар. Эсибизде мындай эс тутумубуз бизди 2005 жылкы революция ошонун негизинде болгон. Бир район 3кө бөлүнүп, 2ге бөлүнүп, керек болсо атышып кеткен учурлар болгон да. Мажоритардык системанда ал олигархиялык бийликке же болбосо олигархтардын Жогорку Кеңешке келүүсүнө чек койбойт. Тескерисинче азыр ошол округтарда барып иштеп, округтарды менчиктеп алганга олигархтар азыр шайма-шай даяр турат. Партия моралдык жактан партиялык система мындай өзүн терс жагынан көргөзүп алды. Ушундай учурда ошол партиянын ичинде жүргөн олигархтар барып туруп округтарга барып алардын мандатына жараша. Мен бул пикир менен макул эмесмин. Себеби азыркы болуп аткан кырдаал менин оюм боюнча бул системалык көйгөй. Ушул партийный системанын крах болуп атат. Жалаң гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдү алалы. Батыш өлкөлөрдөн, Европаны алалы. Аякта партийный системанын убактысы өтүп кетти деп, ошо Европанын илимпоздору айтып атат. Алар ушундай пикирге келди. Эми алар
келечектеги модельди ойлоп чыгып, азыр бара-бара ошол жака этап менен акырындан баратышат. Бизде болуп аткан ситуация, бизде эч качан партийный система иштебеген, азыр да иштебейт, келечекте да иштебейт. Муну өнүктүргөнгө эч кандай кереги жок. Биз болсо ошо өнүккөн өлкөлөрдү карап, келечектеги модель бул цифровая демократия деген. Баягы азыркы депутаттардын функциясы эмнеде? Биз аларга өзүбүз укугубузду беребиз, алар биздин укугубузду пайдаланып, жогорку кеңештеги кнопканы басып коюшат, биздин атыбыздан мыйзам долбооруна добушун берип. Азыркы күндө цифровая технология өтө жогору деңгээлге чыкты. Башка батыш өлкөлөрдө эмес, Кыргызстанда могу телефон менен миллион сомду өзүмдүн банкым счетуман мен башка өлкөлөргө, Африкага чейин которсом болот. Бул фантастика эмес. Бүгүнкү азыркы бизде болгон реалдуу кырдаалга кайтып келели да. Биз, менин оюм боюнча, могу жарабаган партийный системаны артта калтырып, келечекти карап, толук бойдон ушундай цифровой демократия кылып, могу депутаттарды такыр эле алып таштап, ар бир жаран өзүнүн добушун интернет менен каалаган мыйзам долбооруна берсе болот. Албетте, бул айтылган сөздөр кийинки парламенттеги шайлоодо Борбордук шайлоо комиссиясына күмүш сырга болот деп ишенип туралы. Азыркы кырдаалды талкуулайлычы. Кворум эң негизги маселе болду. Азыр Садыр Жапаровдун арткы чегелешинин башкы себеби ушу кворум болбой калганда себеп болду да. Эмне үчүн кворумга бардык депутаттар келе алган жок? Бул жерде бир мындай ача пикир, саясий амбициянын дагы деле жогору экенинен кабар берип жаткандай да. Оюңуз кандай? Ооба, ар бир депутат өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт, өзүнүн тарапташтары бар, ар кандай группировкалары бар, ар кандай кызыкчылыктары бар. Ошон үчүн булар ушундай орусча айткандай подковерный оюндары бар да, бизге сыртынан бизге көрүнбөйт. Бирок алар өз оюндарын кылып, ошондой кворум атайын, кворум болбосу үчүн келбейт. Же болбосо башка депутаттарды сүйлөп, силерде барбагыла деген оюндар болот. Бул эми нормалдуу нерсе. Саясий оюндар. Мен бираз башкачараак пикирдемин. Эмне үчүн кворум болгон жок? Эмне үчүн депутаттар келген жок? Аида Касмалиеваны эле, вице-спикер Аида Касмалиеваны эле акыркы интервьюларын окуп көрсөңөр, ошол жерде ошол кайсы бир күчтөр депутаттарды жалаң коркутуу, үркүтүү менен алектенишкен деген бир эмес бир нече депутаттар айтты. Бизнесин өрттөп кетем, ар бир үйүнө чейин барып коркутуулар болуптур. Демек, ал жерде саясий оюн эмес. Менимче, ар бир депутат ошол өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн дагы тынчсызданып келбеген деген пикирдемин. Жок, бул өзгөчө абалда бүгүн, мисалы үчүн бийлик жок, баары тең качып жүрөт. Мисалы үчүн прокуратура деле жакшы иштебей атат, тиги милиция деле анча күчкө кире элек дегендей. Анан депутаттар коркот да, алардын үй бүлөлөрү бар, бизнестери бар, бай миллионерлери бар. Анан коркот, 30 жылдан бери эле депутаттарды коркутуп жүрүшкөн. Демек, коркутуу дес кечире сөзүңүз каралжы, ошондо криминалдын деңгээли ак үйгө чейин кирип кетти деген маани? Жок, криминал саясатка таасир берет десек болот да. Ар бир айрым депутаттар криминал менен байланышы бар. Айрымдары, мисалы үчүн шайлоодо деле көрсөтпөдү, айрымдары өзүнүн тиги жанагы каймана атын реклама кылып жүрбөйбү. Мына ошондой көп да. Мисалы үчүн жакында эле мына Иса Өмүркуловдун жанагы асыл тукум жылкыларын айдап кетти, канча малын айдап кетти деп атат. Андан кийин мына Садыр Жапаровдун үйүн өрттөп кетти. Акылбек Жапаровдун үйүн өрттөп кетти. Анан ошондой да, бул 30 жылдан бери эле депутаттарды ошентип бизнесиңди талкалап кетебиз, өрттөп кетебиз, жардырып кетебиз деп коркутуп келишкен. Бул жолу деле мисалы үчүн 61 мындайда Кыргызстандачы мыйзамды карашат, так 61 добуш керек экен. Анда 61 кимдер бизге керек?
ошолорду гана чакырабыз, эметебиз, бүттү чечим чыгат, бүттү биздики бардыгы. Эми ал турмушта мыйзамдарды минтип өтүп кеткенди жакшы көрүшөт биздики. Ошонун баары акырындык менен келип революцияларга алып келет. Агайды кошумчалайынчы. кыскараак убакыт аз калды. 61 депутат дегенде туура көрүшүп алганда, мына бүгүн эле Твиттерге ошол эле Эльвира Суробалдиева, Дастан Бекешев сыяктуу оппозициялык маанайдагы депутаттар жазып чыкты. Бүгүнкү жыйын жөнүндө аларга расмий маалымат барган эмес. Алар билдирүү келген эмес. массалык маалымат каражаттарынан жыйын болоорун угушуп атат да. То есть жыйынды уюштурушуп атканда дагы өзүлөрүнө ыңгайлуу, өзүлөрүнө керектүү депутаттарды дагы чакырып алган. Демек ал жакта көпчүлүк коалициянын да чечими маанилүү да. Өкмөт башын дайындоодо. Ооба, бирок момундай бир мисалы үчүн бир адамды бекитип алыш үчүн ошондой дагы мындай көшөгө артындагы оюндар болот да. Азыр абал турукташты жана коркутуу да кирет, баары кирет. Коопсуз жагы кичине жамандар жакшы бир нукка салынды. Жалпы жыйын болушу мүмкүнбү? Жок, жалпы жыйынга депутаттар жалпы жыйынды өткөрүүгө милдеттүү. Мисалы үчүн азыр мына баарыбыз айтып атабыз, депутаттарды коркутуп атыптыр деп баарыбыз коомчулукка чыгарып атабыз. Булар дагы азыр мурдакыдай коркпой калат. Ошондой айтылып аткандай криминал киришип атканын айтып атабыз. Коркпой калат дагы, анан келип туруп баягы жалпы жыйын өткөрүп берет, сессия өткөрүп бекитет. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып барат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өлкөдө саясий кырдаал боюнча кеп кылдык. Жана көрсөтүүбүздүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө суроо салдык эле. Азыркы жогорку кеңеш кризисти жөнгө сала алабы деп. Ооба дегендердин саны 315 экен, ал эми жок дегендердин саны 510. Бул албетте коомчулуктун акыркы кырдаалга боюнча көз карашы мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү бизге талкууга чыккан тараптарды дайыр жолу тааныштыра кетейин. Саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов, саясий серепчи Табылда Керов, саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев жана ошондой эле жаш жарандык активист Нуразиз Шайырбек болду. Көрсөтүүнү мен Эрдис Байсалбеков алып бардым. Кечиңиздер кууна улансын.